Тамақ келді. Жейла. Адамдың қаласа каалоосу тамақты көріп тұрып, бирок курсагач жебей койгон болсо, анда шагысын атаганчы. Анткени психология каалаган нерсени биология аткарыш керек, аны жеш керек. Бул нафс каалоонун экинчи түрү бар. Эркек кишилер, аял кишилер каалаган. Ошондуктан туш келдиrini кара бербеш керек, өзүңө адал кылгандан башка аялыңан башканча. Кокус. Ар кимдин аркасына чейин караган эркек психологиясы каалады, бирок аны фактически биология аткара албайт анычы. Ошол себептен асечка кетти дагы ал импотентке апарат, оору калып барат. Кааладың аткара албады. Ошондуктан каалаба, көрбө, тиктебе деп Алла Таала айткан. Куллил муъминин, айткан ыймандуу эркектерге яхудду мин абсарихим, көздөрүн сакташсын деген. Ояккаду фуружан жана зыналарды кылбагын. Фокус. Ар эле аялдарды карай берген болсо, артын аркасын карай берген болсо, анда сөзсүз түрдө бул адам карыганда кор болот, импотент болуп, ал эми ахиретке барганда тозок менен азапталат. Абайлаңыздар. Көргөн нерсени эле жей албасаңыз көрбөңүз. Көзүңүз кет.